Кыргыз эл жазуучусу Самсак Станалиевдин «Чагылгандын көз жашы» аттуу романынын уландысы. Окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. Кайран Касым ал кезде кыраан куш жагын качырып, кылым кыйырынан кылкылдап батар кызыл күн болуп турган. Сыртынан билинбеген менен ичинен тымызын күйгөн күйүү тотуна кабыла баштаган. Атак даңкы миң бир санат күү болгон. Кадыры насаат ыр болгон учуру учкан куш болуп кайрылбай калды. Кайрылбаган чындыкты чырак менен издесе да табылбас деп отургандан эмне пайда, деди Касым бир күнү. Константин Юдахин менен Поливановдун акылын туура көрдү да, өзү ак чечимге келе албай жүргөн оюн токтотуп, пролетариаттын улуу жазуучусу Алексей Максимович Горькийге өтүнүч кат жазды. Өзү жөндө ырааты менен айтып келип, анан ал сураныч тилегин мындайча билдирди. Урматтуу Алексей Максимович, пролетарлар искусствосунун билермани катары сизге көптөн көп өтүнүп кайрылаарым, жергиликтүү партиялык уюм токтому менен пролетариат табына кас идеологияны ачыктан ачык үгүттөгөн чыгарма катары театр сахнасынан алынып салынган менин ушул эмгегиме борбордук басма сөз аркылуу пикир айтып койсоңуз жакшы болот эле. Бул эмгегим үчүн мен аябай катуу жазаландым. Ушул учурда мени ВКПБ катарына калтыруу же калтырбоо маселеси каралып жатат. Ал эми жазуучулар уюмунан буга чейин эле чыгарып салышкан. Маданий жактан артта калган Кыргызстан шартында бул жагдайлар мени жарга такап, пролетариат маданияты үчүн баштагыдай жигердүү күрөшүү мүмкүнчүлүгүнөн моралдык жактан көз көрүнө айырып койду. Ыйманга камчы чаппай, большевиктерче айтаарым, мени катуу жазага кириптер кылган бул чыгармамда кай жеринен жаза тайып, анын кай жеринде пролетариатка каршы кылмыш жасалганын ушул кезге чейин ачык айкын түшүнбөй келем. Жогорудагыдай жагдай жаш художник катары менин чыгармачылык ишмердигимдин мындан ары саясий катадан тыш өнүгүшүнө эч кандай шарт түзбөйт. Бул чыгармага көркөм баа берерде анын адабий жактан жасалып түзөлбөй, орус тилине сөзмө сөз которулганын, ошондой эле тарыхы 1929 жылдан араң башталган жалпы эле кыргыз драматургиясынын жупуну тажрыйбасын эске алсаңыз экен. Сиз менин бул кайрылуума кайдыгер карабай сөзсүз үн кошоруңузга, ошон менен мени али тажрыйбага каныга элек улуттук драматургту таарынтпай турганыңызга ишеничим күч. Жергиликтүү уюмдун чечими менен жоопкер жолдоштордун сын пикирлерин кошо жиберем. Коммунисттик саламым менен Тыныстанов. Жалгыз башка жараткан бербес жан кыйноо түшүп, чыккан күнүн батырып, жаңырган айын тутултуп турган кезде көргө түшкөн көңүл маанайын көтөрүп, жылдызы өчкөн маңдайынан сылап турар жакыны жок сыздап жүрүп ушул катты Горькийге жазды. Теңириндей көрүп, чындыктай туюп, башка барар жери, басар жолу калбагандай абалда туруп ушул катты жазды. 1933 жылдын 8 октябрь күнү ушул катты жазды. Башка түшчү бир өлүм, тирүү жан көрчү актык иш акыры бир күн болорун билсе да, анын азапка түшкөн алтын башын куткарып, өткөн күндүн өтүнүчү менен арманын бир заматта унуткарып салчудай сезип жатты. Академия кечесинин ошол котормосун ВКПБ Кыргыз обкомунун биринчи секретари Александр Осипович Шахрайга да берди. Кара жанын кыйнаган мезгили каарына бир ырайым ылаажы болобу, түбүнө жетер түр алган куугунтукка тыным берер кеп айтылып калабы деп карайлап турду. Ушул аракеттен улам Шахрай Баялы Исакеевке айтты. Мамилени оңдойлу, колуңдан келет, аракет кылып ушул иштин аягына чык. Баялы ушуну күтүп турган. Анткени непадам катуу кетип калсам не болот деп башкалардан айыбыгып, эртеңки күнү сөз угуп каламы деп кылчактап турган. Эми аалы менен бетме бет чыгып, ишти ары же бери кылса болчудай. Биринчи өзү көңүл буруп жаткан соң аткарыш керек. Анын үстүнө тоңмай жегендей болбой, иштин башын ачкан оң болчу ага. Дал ошондой кырдаалдын алдында аалынын иши дагы да жүрүп кетти. Касым
Академия кечесин Шахрайга бергенден бир аз күн өтпөй 1933 жылдын 24 сентябры күнү ВКПБ Кыргыз обкомунун биринчи секретари болуп жаңы адам Марис Львович Белоцкий келди. Жаңы жетекчинин келиши менен Касымдын иши убактылуу тынчып калды. Аалы болсо өзүнүн ишмердиген Белоцкийдин алдында билдирүүгө, саясий маселени партиялык уюмдун негизги проблемасы катары коюуга даярданып турду. Марис Львович Кыргызстандагы саясий абалды жакшы билчү. Партиялык иште такшалган, дипломатиялык кызматтан сабак алган. Аскер турмушун башынан өткөргөн кыракы жетекчи Юсуп Абдрахманов менен Касым Тыныстановдун ишин билгиси, өзлөрү менен көзмө-көз сүйлөшүп, алардын ким экенин так түшүнгүсү келди. Мындай кырдаалды Касымдын бактысына айткан экен. Бетме-бет отуруп баарлашуу бактысын көрдү. Ага чейин кыракы Марис Львович жаатташуунун себеби кармашка түшкөн маселе боюнча тиешелүү маалымат алып, айрым адамдардын айткан дегендерин акылынан өткөрүп жүргөн эле. Ушундан улам Касымды кунт коюп укту. Партиялык этиканын талабынан чыкпай туруп, анын кемчилигин да, жакшы жактарын да толук билүүгө аракеттенди. Кыргыз тилчи окумуштуусунун өзүнөн өзү сын берип сүйлөгөнү, партиялык документтерде кандай кемчилиги көрсөтүлгөнүн, эмне милдет айтылганын таамай белгилеп, алардан кандай жыйынтык чыгарылганына салабаттуулук менен токтолуп өткөнү ага жакты. Түшүнгөн экен, түшүнөт экен, түшүнүгү мыкты экен, деди ичинен. Мага коюлган күнөөнү кабыл аламын. Алаш ордочул идеянын өзүнө түшүнгөн эмесмин. Мага ал жөнүндө эч ким эскерткен да эмес. Улутчул буржуазиячыл калемгер дегенге да ушундай мамиледемин. Партиялык жактан камкордук болсо, саясий багыт берилсе, албетте, анда мен андай ишке бармакта эмесмин. Кыскасы, антипартиялык идеялар туурасында жеткиликтүү түшүнүк жок болгон. Биз аны элдик ой санаа катары кабыл алганбыз, деди жай гана. Азыркы иштериңиз кандай? Өткөн мезгилдин кемчилигин кайталабаш үчүн иштеп жатамын. Окуу китептерин жазганды таштаганым жок. Ал Токонбаевдин сынына кандай карайсыз? Ал экөөбүздүн чырыбыз чыгармачылык иштеги гана туура эмес түшүнүүчүлүк эле. Ал акыры саясий иш-чарага айланып кетти. Правданын көз карашы тереңдетилип жатат. Бирок анда өткөн доорду даңазалоо жок. Тескерисинче, анын кандай болгонун тарыхый чындыктын негизинде ачып берейин. Азыркыга ал убак сабак болсун дегем. Чыгарманын жалпы мазмунун бузуп, каалагандай бурмалап көрсөткөндө анын философиясы ачылбай калат. Мен куру кыйкырыктан, көркөм адабияттагы ураанчыл пафостон качкам. Ойлонуп кабыл ала турган, көрүүчүнүн же окурмандын аң сезимине таасир берип, таалим-тарбиялык милдет өтөй алчу чыгарма жазган элем. Көркөм чыгарма элди тарбиялаш керек. Өткөнүн жакшы жаман жактарын ылгай билиши зарыл. Менин автордук көз карашым ушундай болчу. Муну башкача чечмелеп алышты. Буга таарынбайм. Түшүнүү деңгээли ошондой болсо кантмегилем. Бар болгону аны саясий оюнга, тапталамына айландырып жиберишкенине гана өкүнөм. Эгер кааласаңыз, академия кечесин орусчага которгом, сизге берейин. Окуп чыгыңыз. Кеңешиңизди кабыл алам, Марис Львович. Бул менин коммунисттик сөзүм, деди. Сиз Аалы Токонбаевдин Ленин жөнүндөгү ырларын пайдалануудан алдырганга аракет кылган экенсиз. Эмне үчүн? Аракет кылган эмесмин. Ал жыйнактын кол жазмасына 1926 жылы рецензия жазып, жарык көрүүгө жараксыз, көркөмдүк жагы начар дегенмен. Кийин китеп чыккан соң Аалы өзү да арызданды. Ленин жөнүндөгү ырларды чыгарууга бут тоскон деп обкомго кайрылды. Агартуу эл комиссары катары ал жерде мени рецензия жазууга милдеттендиришти. Мен мурдагы көз карашымда кала бердим. Атайын түзүлгөн комиссия менин пикиримди колдошту. Лениндин образын жогорку деңгээлде жаратыш керек деген гана талап койгонмун. Биздин чатагыбыздын башы ушундай. Котормуңузду бериңиз. Түп нускасынан өзгөртүп жазып башка жактарга берип жатат деп уктум эле. Эгер котормо менен түп нуска бирдей болсо, одоно саясий ката жок болсо, авторго камкордук көрүүгө, партиялык жардам берүүгө даярбыз. Түп нусканын өзүн сактоого аракет кылдык. Шектүү жерлерин эки тилди бирдей билгендерге каратып көрсөңүз да болот. Эгер зарылдык болсо. Анан алар тил маселесине, анын азыркы абалына, адабият проблемасына кайрылышты. Экөө көпкө отурушту. Биринчиге Касым жакшы таасир калтырды.
ою ачык, көз карашы так, билими терең адам экенине ичинен ынанды. Анан өзүнчө ойлонду. Мындай адамдар аз жаралат, бирок душмандары көп болот. Касым Тыныстановдун тагдыры да ошондой тура. Ушундай оор мезгилде 1934 жылы Касым ГПУга түшүндүрмө кат жазды. Анда ал Идрисов, Токомбаев, Тойчунов, Рахматуллин, Кенинсарин өңдүү араздашып жүргөндөрдүн ар бирине токтолуп, көз караштарынын дал келбегенинин себебин түшүндүрдү. Булар менен саясатта да, бийликте да эмес, адабият менен илимде бирге боло албастыгын, антүүгө эч мүмкүнчүлүк жок экендигин билдирди. Биздин пикир келишпестигибиздин жаралышы негизден 3 булактан тамырлап чыккан жана алар 1926 жылдан бери карай кадимкидей өкүм сүрүп келатат. Анын биринчи булагы катары Токомбаевдин Ленин тууралуу ыр жыйнагы кызмат кылат. Экинчиси Манап Кенинсариндин чыгармалары, үчүнчүсү помещик Идрис уулунун илимий ишке тартылгандыгы болуп саналат, деп ачык көргөздү. Анан мындан жанчылган жанга сеп болор жакшы кабар болгон жок. Бирок арадан 2 жыл куушуп да болду, куушпай кумуран калсын. Мейли, ошондон кийин партияда калат же калбайт деп келаткан маселе кайрадан каралды. Каршылаштарынын ачык кийлигишүүсүнөн жана кетпес кээги бар сымал көшөрө талап коюшунан улам ВКПБ Борбордук комитетинин Орто Азия бюросунун партиянын катарын тазалоо боюнча комиссиясы Касымдын партиялуулугу жөнүндө кеңешме өткөрүүгө аргасыз болот. Партконтролдун төрагасы Таукиндин өзү ошол кеңешмеге башчылык кылат. Мүчөлөрү Баксин, Золотухин, катчысы Котовский болгон топ ишти карап, Тыныстанов чын эле Сыдыков, Абдрахмановдун саясий жаатчыл уюмунда болгонун, алар менен бирдикте иш жүргүзгөндүгүн аныктап, окуу китептерине идеясы бузук чыгармаларды киргизген, элдик деген түшүнүккө жамынып алып, эскинин саясатын жүргүзүп, улутчул идеяны туюндурган макал лакаптары колдонгон. Кыргыз театрында директор болуп турган маалда академия кечеси өңдөгөн спектакльдерди коюп, аны өз кызыкчылыгына пайдаланган. Байманап идеясын ачык пропагандалаган, жайга айландырган. Терминдерди кыргызчалоодо да улуттуу саясий каталыктарды кетирген. Кадр маселесин партиянын саясаты катары караган эмес. Тескерисинче жаш жазуучулар арасына көз көрүнө жана ачыктан ачык бузуку, антипартиялык иштерди жүргүзгөн Мукай Элебаев, Узакбай Абдукайымов, Жусуп Турусбеков өңдүү өз шакирттерин топтоп, аларга буржуазиячыл улутчул идеяларды тараткан. Партиянын ишине каршы чыгарма жазууга үгүттөгөн, Байманап адабиятын сактап калууга жан талаша аракет кылган деген айыптар коюлат да партиянын катарынан чыгарылат. Ал документтин токтому мындай болгон эле. Токтом кылат. Тыныстанов 200 жана буржуазиячыл улутчул катары ВКПБнын катарынан чыгарылсын. Касым Тыныстанов жөнүндө кыскача гана маалымат берилет. Анда анын 1901 жылы туулгандыгы, 1926 жылдан бери партиянын мүчөсү болгондугу, партиялык билетинин номери 0961889 экендиги, жогорку билимдүү кызматкер болуп келгендиги, ата теги Кедей дыйкан аталгандыгы, бирок өз атасы 1931 жылы кулакка тартылгандыгы көрсөтүлөт. Армияда кызмат өтөбөгөндүгү, партиялык жана коомдук иштерге катышпагандыгы айтылып, ал контрреволюциячыл Алаш Ордо партиясында болгондугу, тазалоо учурунда Кыргыз маданий курулуш илим изилдөө институтунда илимий кызматкер экендиги жазылат. Бул ишке Касым абдан нааразы болот. Жай албас жанын жарга уруп, ВКПБ Орто Азия бюросуна арыз менен кайрылат. Иштин жөн жайын түшүндүрүп, партиянын катарында калтыруусун өтүнөт, кетирген каталыгын иш менен актоо суранычын билдирет. 1935 жылдын 5 май күнү анын арызын партияны тазалоо боюнча Орто Азия крайлык комиссиясынын Кыргызстандагы 3 элтиги карап чыгат. Бул кабар Касымга кайра тургус сокку ураар жаза катары тиет да, күкүктүн күүсүн чертип, сүтактын ырын ырдап, болбостун иши боорго тээп туруп алды го деп бой боздоп алат. Анткени ал бул ишти калыс жер, башка адамдар карап чыкса деген эле. Андай болбоду.
Тагдыры айтса, жазмышка жазса айла барбы? Ишти төрагасы Дзюбенко мүчөлөрү Токонбаев менен Браварник болгон 3 элдик карап, мурдагы чечимдин айныгыс адилет экендигин, аны өзгөртүү үчүн эч кандай жүйөлүү себеп жоктугун далилдеп коет. Арыз ээсине чечимдин бир нускасын өздөрү беришет. Муну укканда Касымдын көөнү тунарып, каректен кара моң агып, булбул куштун көз жашындай мөлтүрөп, күкүк куштун үнү болуп сыздады. Кимдир бирөөгө өпкө чайкап, кан ичкен өчпөсө бар беле деп нааразы болуп, туурунан качкан тунжур куш сымал туталанды. Бир топ күн жалгыздап басып жүрдү. Бирок үйүнө эч кандай кайгы капасын билдирген жок. Баштагысындай болуп, мурдагысындай шайдоот жүргөндөй таасир көрсөттү. Алды артына түшкөн Турдубүбүгө арызданчу жерлер бар тукан. Адилеттик кыла тургандар бар. Чындык мен тарапта. Алынын 3 элдикке кире калганы ишти бузуп салбадыбы? Ал экөөбүздүн чатагыбыздан чыккан иш болгон соң аны кошпой коюшса болмок деп айтты. Ичинен болсо, катылба десе кайра-кайра жолунан чыгып, тийбегин десе тиш кайрап алдын турган адам өзүнүн табат, деди кимгедир өкүнүп да кайгырып. Ким билет, жанагы 3 элдиктин ичинде Токонбаев жок болгондо мүмкүн Касымдын иши башкача чечилмек беле. Ошону айтсаң, ире-ширеде ит мурдуна жыт бербей келген каскактай болуп мунун кошулуп калганын кара. Бул жагынан Алынын жолу бар. Балким аны каралар ишти билген адам катары атайы кошушкандыр. Балким өзү суранып киргендир. Деги эмнеси болсо да ушул жерден алдырып койду Касым. Жасап кетишти. Болбосо башкача чечилмек. Балким башкача чечилмек, деди ал өзүнө өзү дем берип. Башкача болмок. Орто Азия бюросунан эле карашканда эмне? Анда башкача, таптакыр башкача чечилмек. Жок дегенде ал арасына кирбеши керек эле да. Ал менин иштерим боюнча маселе коюп, менин партиялуулугумду караш керектигин козгоп жүрөт. Демек ага кайра каратпаса болмок. Туура эмес. Кайрылчу жерлер бар. Каршкырдын колуна мени кайра салбай калыс карай тургандар табылат. Ошол жака кайрылам. Чындык издеп, адилеттик жолун карайм. Партиянын катарынан чыкпай калууга катуу аракет кылды. Кандай гана болбосун партияда калышы керек. Антпесе ыңырчагы ырдаган иши ого бетер ырдырайт. Ырдамак түгүл түнү күнү түнөргөн асман кейиптенип ыйлаган тагдырга туш келет. Ошон үчүн тагдырыңды талашып, таалайыңды коргоп кал. Азыр антпесең кийин кеч болот. Адам деген бир өмүрдү акыйкат үчүн, күн нурунан жаралган асыл максат иш үчүн, анан да сулуулук үчүн курмандыкка барат экен. Ооба, ошентет экен. Ошондой учурларда тайманбас тагдыр кармашка түшсө, кара таш болуп кара жер түтөйт экен. Кармаштын анты, кармаштын салты ошондой. Биз өлгөн менен биздин элдин тарыхы өлбөйт. Ошол тарых өлбөсө, анда эртеби, кечпи, бу тагдырым адилдиктин аткан таңы болуп качандыр бир кайрадан кайыптан жаралган жарык нур өңдөнүп, ооба, ошо аткан таңдын ак шоокуму сымал бир көрүнөр. Кайрылчу жерге кайрылып, өтүнчү жерге өтүнүп калайын. Ошентип убарага түштү. Басса турса санасын уйгут түшүргөн, бол эле бол деп шаштырган үмүт, комуздун кылындай ыйлап, кыяктын кылындай сыздап турган. Ар бир кайрыгынын аягында эми үзүлүп кетпегей элем деп күйкөнүн канатындай калтырап дирилдеген үмүт Касымдын жаны болуп жалдырап турду. Ал ага асманга жеткен атак даңк болуп көкөлөп, бу жашоонун сүйүүсүндөй эртеңки күнгө эркелетип чакырган тилек ниет сымал жетелеп, өзүнөн өзү көмөкөйгө келип, көңүлдүн кубанычын даңазалаган ыр болуп, арман берген азадан калган арылбаган ый сымал жаңырып турду. Башка таянар жери, барар адамы жок эле. Жок болгон соң тагдырын ташка, таалайын талга байлап коебу? Анткен болбос. Ошентип жүрүп, акыры ал ВКПБнын алдындагы партиялык контроль комитетине апелляция менен кайрылды. Болор иш болду. Өкүнүп өксүсөң да бир өткөнүң кайрылбайт. Андан көрө чындык издеп, өтүнүч угар жерлерге арызданып калайын деди. Ошентип дирилдеп турду. Багыма жазганын көрдүм деп өзү жөнүндө
толук маалымат берип, кандай иштерди аткарганын, эмне жасаганын, кандай мүчүлүштүктөрдү кетиргенин, аларды оңдоо үчүн, андайга кайра жол бербөө үчүн не жумуш аткарганын белгилеп, өзүнүн ишинин жөн жайын түшүндүрдү. Комиссиянын ишиндеги өзү нааразы болуп жаткан маселелерди белгиледи. Калыс карап, адилет чечим чыгарышын өтүндү. Чындык бар экен. Касымдын өтүнүчү каралды. 1936 жылдын 3-апрелинде төрагасы Ярославский болгон комитеттин чечими чыкты. Анда мындай деп жазылган жери бар эле. Партиянын катарына өтөөрдө өзүнүн Алаш Ордо партиясында болгондугун жаап жашырбагандыгын эске алып, ВКПБнын катарын тазалоо боюнча комиссиянын чечими жокко чыгарылсын жана Тыныстановдун партиялуулугу ВКПБнын мүчөсү катары кайра калыбына келтирилсин. Бул чечим Тыныстановдун абалын оңдоп кетти. Ага ушундай чечим керек эле. Биротоло болбосо да убактылуубу, айтор ушундай чечим керек болуп турган. Анткени анын тил илиминдеги эмгеги жалпы союздук деңгээлде жогору бааланып, анын ысымы түркологдордун арасында аздектелип айтылып турган маалда, мына бул каргыш алгыр каралоо иши Касымдын кашынан кетпей, атына жалаа айттырып, ишине киши ишенгис шек санатып туруп албадыбы? Ушунун айынан ал көп нерседен кур калды. Аны менен кошо чыгып, өз улутунун жаңы жазмасын, жаңы окуу китептерин негиздегендер элинин урмат сыйын көрдү. Өкмөт менен партиянын ардак наамына арзыды. А бул Касымда анын бири жок. Кыргыз мамлекеттик музейи менен Кыргыз маданий курулуш илим изилдөө институтунун алдындагы окумуштуулук даража берүү комиссиясы 1934 жылдын 2-мартында Касым Тыныстановго ага илимий кызматкер даражасын берүү чечимин чыгарып, аны илим изилдөө институтунун анык мүчөлүгүнө өткөрүү жагы каралган эле. Ал кездеги жол жобо ушундай болгон. Демек, ал окумуштуулук даража берүү комиссиясынын бир добуштан чыгарган чечиминин негизинде профессордук наамды коргошу керек болчу. Маселе талашсыз чечилген. Көп жылдык илимий эмгеги, айрыкча кыргыз элинин туңгуч окуу китептерин жазган, алфавити менен жазмасын негиздеген, улуттук тил илиминин түбүн түптөгөн окумуштуулук иши эске алынган. Профессорлукка башка татыктуу кандидатура болгон эмес. Ушундан улам анын жалгыз өзүн көрсөтүүнү ылайык табышкан. Бирок бул кубаныч жараткан мүмкүнчүлүк ал жылы ишке ашпай калат. Тыныстанов Кыргызстандагы бирден бир коркунучтуу эл душманы, жанына тыным бербеген улутчул идеолог, буржуазиячыл саясатчы, байманап адабиятын кайра жаратууга бүт талантын, болгон чеберчилигин жумшаган акын, феодализм идеясын окуу китептерине тымызын киргизген илимпоз катары кайра суракка түшүп тургандыгы ачык тоскоол болот. Окумуштуулук даража берүү комиссиясынын аталган чечими чыккан жыйында Дементьев, Коротченко, Шихалов, Воротников, Данияров, Попченко, Лунин, Коротиндер катышып, Тыныстановдун илими кыргыз тили илиминин негизин түзгөндүгүн, кыргыз тилин ал таза илимий багытта изилдеп чыккандыгын белгилешкен. Ушундан улам ал профессорлукка көрсөтүлө турган жападан жалгыз кандидатура экендиги, анын негизги илимий эмгектери болоору ар тараптан айтылган эле. Чынында ошондой болчу. 1924 жылы жарык көргөн окуу китеби биринчи баскыч мектептердин окуу тарбия ишине багытталып жазылган болсо, 1927 жылы басмадан чыккан, чоңдор үчүн атайын алипбелик милдет аткарган окуу жазуу, бил, андан кийинки кыргыз тилиндеги тыбыштарды жана сөздөрүн таанып үйрөтүү максатын аркалаган эне тили баш болгон 10го жакын окуу китеби анын окумуштуу тилчилик даражасын илимий чөйрөгө кадимкидей таанытып, тил илиминин бирден бир таанымал адиси катары атын бүт союзга белгилүү кылып турган. Кыргыз тилинин бардык тармагына чапчаң аралашып, фонетика, фонология, морфология, синтаксис, терминология, орфография, алфавит маселелери боюнча бир топ эмгек жараткан. Анын тил илими жаатындагы мындай иштери окумуштуулар чөйрөсүнүн, айрыкча Поливановдай дүйнөгө ысымы таанымал илимпоздордун кызыгуусун жаратып турган болчу. Ооба, ошону айтсаң,
Евгений досу ошондо аябай сүйүнгөн, профессорлукка профессор катары мүнөздөмө сунуш берген. Муну укканда Турдубүбү Касымдан: «Женя кандай мүнөздөмө жазды?» деп сураган. Сурабаса да болмок. Анын кандай жазарын окубаса да билип турган. Бирок жер каратып, жетимсиреткен тагдыр эми Кудай буйрса ушул бойдон оңолуп кетер, Касымдын капасы тарар, көңүлү ачылар деген тилеги менен сурады. Анын эч нерсе айтпай, чындык менде, асылгандар токтойт деп жүргөнүнө Турдубүбү ишенгени менен ичине санаа багып, боюна ой көтөрүп жүргөн болчу. Ушундан улам бир жакшылык босогого баш багып жатканынан улам сурады. Кагаздарынын арасын аңтарып жатып: «Мына», деди Касым, «Женянын жазганын өзүң оку, катуу мактап салыптыр. Акыбалыңды билет да». «Билбегенде эмне, абалым эми оңолот. Акыбалыма эмес, ишиме карап жазды». «Ошондой эле болсо экен». «Болот, Тукан, болот. Турмуш кармаш, жашоо күрөш турбайбы?» «Ошол күрөшкө таасир болсун деди да. Өйдө төмөн сөздөргө сеп болоор бекен, ыйкы-тыйкы мамиле басылаар бекен деген тилекти аркалады да. Башынан андай иш өткөн эмеспи?» «Болотту күрөш курчутат. Курчубай эле койгулачы». Касым унчукпай калды. Турдубүбү Поливанов жазган мүнөздөмөнү окуп кирди. Анда мына булар айтылган эле. Жолдош Тыныстанов Кыргызстандагы кыргыз адабияты жана кыргыз тили куруму боюнча эң көрүнүктүү илимий кызматкер болуп саналат. Анын калеминен кыргыз орфографиясына, терминологиясына жана көркөм котормосуна байланыштуу бир нече теориялык жана практикалык эмгектер жаралган. Жолдош Тыныстанов тилдин лексикалык составына байланыштуу материалды чогултууга техникалык жактан оригиналдуу, мурда эч жерде колдонулбаган ыкманы сунуш кылды. Бул ыкма менен ал өтө эле кыска убакыттын ичинде сөздүк үчүн 55 миңдей сөз жыйнады. Бул эне тил үчүн өзгөчө маанилүү көрүнүш. Ошондой эле анын дунган алфавитинин теориялык жана практикалык маселелери боюнча да каныккан адис экендигин белгилөө керек. Жолдош Тыныстанов араб жана англис жазууларынын бөтөнчөлүктөрүнө, окшош белгилерине таянып, дунган алфавитинин илимий негизин иштеп чыккан жана оозекирич менен жазма тилдин шайкештигин эске алуунун негизинде ошол кезде түзүлүп жаткан СССР элдеринин тилдериндеги жазуу практикасына таянган. Жолдош Тыныстанов СССРде жашаган дунгандардын тилинде диффузиялык табыштар бар экенин ачты. Бул глоттигениялык процесс системасындагы биримдикте дунган тилинин ордун аныктоодо маанилүү көрүнүш болуп саналат. Ошондой эле анын Орто Азиядагы казак, өзбек, уйгур жана башка тилдерге байланыштуу да изилдөөлөрү бар. Жолдош Тыныстанов СССР элдеринин алфавитин, ага байланыштуу жалпы маселелерди иштеп чыгууда активдүү, иштиктүү аракеттенген. Анын илимий аракети көп тармактуу. Өзгөчө ал Кыргыз маданий курулуш илим изилдөө институтунда дунган секторун ачууга көп эмгектенген. Бул сектор дунган маданиятын илимий жактан изилдөөдө анын бирден бир борбору болуп саналат. Аталган сектор анын жетекчилиги менен ийгиликтүү иштеп жатат. Профессор Поливанов. 1935 жыл 10 март. Жаздын келишиндей болгон жакшы кабар саясий айыптоолордун айынан 1935 жылыда жүзөгө ашпай калган. Жогорку жактан улам кайра токтотулуп, улам кайра иши оңдой берди болоордо кайрадан кара чабуул кабыргасынан кол салып, эки ортодо Касымдын эмгеги өз баасын ала албай жаткан. Жанагы күнөөнү, баардык саясий айыпты кебилбеген кебети, моюбаган мүнөз менен мойнуна алып, таш болуп тагдырын, жер болуп жеме жалааны былк этпей көтөргөнү, айламал болбосо да ага багымдан көрдүм деп жан тиштеткен тобокелге барганы бир эсептен ушундан улам эле. Ага мындан башка жол жок болчу. Бирок Кудайдын айтканы болсо, эртеби, кечпи, ичер суусу түгөнбөгөн адам көрөт экен. Касымга да ошондой болду. Маңдайында туруп мант берген, алаканда туруп алынбай жаткан кубаныч бир аз кечигип, бирок ошол кирбезденип кечиккенин да, карайлатып кармаганын да маңдай жарган сүйүнүчкө айландырып, кийинки жылы 1936 жылы келген. Келгенде да ал Касымга жөн келбеди.
Аны Кыргыздын биринчи профессору же биринчи кызыл профессор деген даңаза атка Айкөлдүн баласындай бөлөп да, Бакыттын кызындай бөпөлөп да келди. Жалгыз башын жалган жалаадан коргоп, жатса турса жанына баткан өткөндү ойлоп, өчүм бар деп өксүү бергендер менен эми өлүп кетсем арман жок деп кармашкан жок. Ал иштерди келечек болбой кеткен кес карап, ушуну менен унутулса экен деди. Эски оорудай козголуп кайрадан кармабаса экен деди. Жанына тынчтык, ишине ийгилик тиледи. Баса отуруп таш тийген күзгүнүн сыныгындай чачырап кеткен илимий ойлорун топтоп, кыргыз тили боюнча бир фундаменталдык эмгек жаратсам деп күсөдү. Эмне бар, эмне жок, ошентпесем болчу да эмес. Адам деген бир күнү бар да бир күнү жок калат, өңдөнөт. Мен да ошонун биримин. Ысык жанга кез келсе, ак шумкар сымал бир шаңшып, ааламдан өтүп кетермин деди өзүнчө. Анан ар кайсы окуу китептериндеги илимий көз караштарын топтоп, бир системага салып, пикир сунуштарды эске алуу менен жаңы толуктоолорду, байкоолорду кошуп, белгилүү бир илимий концепцияны иштеп чыгып, кыргыз тилинин илимий грамматикасын же кыргыз тилинин очеркин жазып чыгууну ичтен тиледи. Ошентпесем болбойт, ошентем деп ойлоду. Ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет дегендей, Касым ал тилегине калкылдаган канатына кара жолтой ок тийген шумкар өңдөнүп жете албай калды. Ортолукта ойго келбеген иштер болуп кетти. 1934 жылдын 1-декабрында эл атасы аталган Сталиндин эл душмандарын партиянын катарынан тазалоо боюнча иштерди тездетүү, мунун акырына чыгуу үчүн жазанын жеткен чегин, атууну жалтанбай колдонуу боюнча ал жөндөгү өкүмдү кылчактабай тез арада аткаруу керектиги туурасында токтому басма сөзгө жарыяланып кеткен. Баленин баары мына ушунда эле. Бул маанилүү документ, катуу айтканда, Сталиндин өзүнөн башка жан адам билбей турган куралды Борбордук комитеттин мүчөлөрү карап, сунуш пикир дегендей ойлорун айтып, анан ага макул болушуп, колдорун коюшу зарыл да, милдет да эле. Иш жүзүндө андай болгон жок, жарыяланып кетти. Бул партиялык документ жарыялангандан күндөн кийин гана, арадан 2-3 күн өткөн соң гана жанагы жүрөк титиреткен токтомго БКнын мүчөлөрү кол коюшту. Анын кандай андай экенин ким териштирди дейсиң? Элге жеткен кабарды кабыл албаска чара жок калган болчу. Ушул окуяга жарым жыл болгон кезде 1935 жылдын 30-июль күнү ВКПБ Кыргыз облусунун 4-пленуму болот. Ал Кыргыз облусунун партиялык уюмунда партиялык документтерди текшерүүнүн жыйынтыктары жөнүндөгү курч маселени караган. Үйдөн киши чыгарбас үрөй учурган маселенин жыйынтыгы жалпысынан жакшы эле болгон. Эл душмандарын тазалоонун жүрүшү негизинен аткарылгандыгы, эми аны жөндөн жөн эле тереңдетүүнүн кажети жок экендиги айтылган. Мындан аркы милдет алардын калдыктарын түп тамырынан бери жок кылуу зарыл болуп тургандыгы макул табылган. Антпеси да болбойт эле. Элге жаман болгон кадрлардын көбү ар кандай айып менен караланып жаткан. Билгендер ичтеринен жакшы эле болду, арты түз болсун деп турганда, бул иш-чаранын резолюциясы сокурдун тилегени жалгыз көз кылып ВКПБ Борбордук комитети тарабынан кудай уруп жактырылбай калат. Москвадан партиялык тазалоонун жыйынтыктары улутчул уклончуларга, Совет өкмөтүнө каршы иш жүргүзгөндөргө карата либерализмге жол берилгендиги, алардын кылмыштары жаап жашырылгандыгы өзгөчө катуу белгиленет. Ушундай кыйчалыш кырдаал өз түзөтүүсүн, өз сунушун, өз өкүмүн киргизди. Маленковдун түздөн-түз кийлигишүүсү жана көрсөтмөсү менен Кыргызстанда партиялык тазалоонун мөөнөтү кайрадан узартылды. Аны ишке ашыруунун жаңы, мурдагыдан да күчөтүлгөн жол жобосу, формасы сунуш кылынды. Иш тескери кеткен соң арадан 4,5 ай өтүп өтпөй 1935 жылдын 10 декабрында партиялык документтерди текшерүүнүн жыйынтыктарына дагы бир ирет кайрылган. Кайрылганда да мурдагы пленумдун чечимин жараксыз санап, анын ишин кадимкидей текшерүүгө, керек болсо суракка алган ВКПБ Кыргыз облусунун 5-пленуму өз ишин баштады.
дала эли пленум, партконференциялар болду эле, бирок мындай пленум өткөн пленумдун чечимдерин толугу менен темеленин тешигинен өткөрүп, Айбалтанын мизи алдынан текшерген пленум болгон эмес. Касым муну абдан жакшы билет. Пленум болот дегенде Москвадан атайын адамдар келет экен, пленумдун ишине катышат экен деген сөз менен кошо СССРдин прокурору Вышинскийдин аты угулган. Ошо чын экен. Вышинскийдин дал өзү келди. Бул партиялык иш-чара 10-13 декабрда өтүп, Кыргызстандын партиялык уюмунун тарыхына ал Вышинскийдин бүлүк салган пленуму катары кирди. Анын партиялык документтерди текшерүүнүн жыйынтыктары жөнүндө деп аталган кара жылан кейиптенген резолюциясы кайрадан репрессияга, болгондо да жаңы күч, жаңы кайрат менен ишке киришмекчи болгон кынсыз кылыч тагынган репрессияга жол ачты. Касымда бир жакшылык, бир жамандык айкашып жаткан. Ошол маалда 1937 жылдын февралында ал Белоцкийге өз ишинин жагдайын түшүндүргөн кат жазды. Жолдош Белоцкий, Ленин тууралуу ырлар жыйнагына ооз-эки билдирүүмө кошумчаларым бул. Жыйнактын кол жазмасын рецензиялоо мага тапшырылган. Мен тараптан жол башчы катары Лениндин образы жана ленинизм бурмаланып түшүндүрүлгөндүгү, ошондой эле Троцкийдин жол башчы катары сүрөттөлгөндүгү белгиленип, тескери баалаган пикир жазып бергем. Мен чыгарган жыйынтыкка байланыштуу жыйнак Кыргызстандан жарык көргөн эмес. Ал Ташкент шаарындагы ВКПБ БК Орто Азиянын бюро парт басмасынан 1927 жылы чыгып кетти. Китеп кыргыз тилинде жарым-жартылай тарап кеткен соң ВКПБ Кыргыз обкому жыйнакка пикир жазууну өз мүчөсү катары мага тапшырган. Мен комиссия түзүп пикирди алардын кароосуна койгом. Алар ага толук кошулуп, жыйнакты колдонуудан алып салууга токтом чыгарган. Токтом облустук комитеттин бюросунда бекитилүүгө тийиш эле. Аны бекитилбегени мага белгисиз. Бирок менин байкашымча бекитилбесе керек. Не дегенде 1933 жылы мен ал токтомду таппай койдум. 1927 жылы ага биринчи катуу сокку ургансын Кыргыз гезитине жарыяланды. Макаланын автору Жолдош Дөгдүров. Ошол эле гезитке Рахматуллин ал жыйнакты коргоп чыккан. 1933 жылы акындын юбилейине байланыштуу Рахматуллиндин ал кезде ОК бюро мүчөсү, гезиттин редактору болчу ал. Көлөмдүү макаласы жарыяланып, анда жыйнак кайрадан көтөрө чалынып макталды жана менин ага тыюу салууга жасаган аракетим контрреволюциялык аракет катары бааланды. Кызыл Кыргызстан гезитинин 6 июль 1933 жылдагы санын караңыз. Гезиттин ал саны тилекке каршы менде сакталбаптыр. Анткени ал 10-7 жана 2-7 1934 жылдагы арызыма тиркеп, Жолдош Таукинге жиберген элем. Жолдош Рахматуллиндин жогоруда аталган макаласына байланыштуу мен ОК бюросуна Шахрай жетектеп турган учурда арыз менен кайрылгам. Бирок андан эч натыйжа чыккан жок. Маселенин таржымалы мына ушундай. Жолдош Лениндин образын жана ленинизмди бурмалап түшүндүргөнүнөн жыйнактын автору баш тартпаган соң, китепти көтөрөс чалып мактаган Жолдош Рахматуллиндин макаласы бар болгонуна, ошондой эле облустук комитеттин тиешелүү документтеринде эч кандай чечим жок экендигине байланыштуу Ленин тууралуу жыйнак кайсы бир жерлерде советтик документ катары окулуп жүрөт. Жыйнактын автору Жолдош Токонбаев, ошондой эле Жолдош Рахматуллин эртеңки куйруктан бүгүнкү өлкө деген эл накалын эске салып, басма жүзүндө өз жаңылыштыктарын моюндарына алышса болмок. Бул түшүнүк катка биринчи жыйнактан орус тилине которулган үзүндүлөрдү, экинчи 1933 жылы менин ОК бюросуна жазган арызымдын черновигин тиркейм. Тыныстанов 8-11 1937 жыл. Бирок ал бул каттан жыйынтык чыгара албады. Анткени Марис Львович Белоцкийдин ордуна башка адам, Михаил Кирович Аммосов келген эле.
1937 апрелинде ВКП ББКнын токтому менен Кыргыз облустук партия уюму Кыргызстан коммунисттик партиясы болуп кайрадан түзүлөт да, ушуга байланыштуу Кыргызстан КПБнын 1-съездин чакыруу жөнүндө чечим жарыяланат. Даярдык катуу жүрдү. Жерлерден делегаттар шайланып, саясий кырдаал ого бетер курчуп кетти. Курчуганы ушулда. Баягы бага ачылбас тазалоо дегендин балекети бул жерде да бага электен алып, байкатпай чалып жатты. Съезд 1937 5-июнунан 16-июнуна чейин өттү. Өткөнү менен курусун. Мындай узак жана омуртканы омкуруп, жүлүнгө кызыл чок койгон съезд ага чейин да, андан кийин да болгон жок окшойт. Ооба, ошондой мезгил эмес беле. Суу сураса уу бергендер көбөйүп, адамга адам акыр заман жаратып, көз жашынан ашкан тунук нерсе жок болуп турду. Чындыкка тил киргизем дегендер чычаладай күйүп, жалында бийлеп, жаңылдым деп чок кармап азап чегишти. Съездин делегаттары менен ага атайын чакырылгандар күлүп жайнап келишкендиктери менен Кыргызстандагы кызыл кыргын ишин баштаган, аны адам чыдагысы абалга чейин жеткирип, жаналгыч Каңкор аталган Кыргызстандын ички иштер эл комиссари Четвертаковдун түздөн-түз жетекчилигиндеги атайын дайындалган топтун терип текшерүүсүнөн өтүштү. Аны көбү билишкен да жок. Съезд башталар алдында, айрыкча дем алуу маалында шектүү саналгандар кайрылып залга кирбей калышты. Залдагылар суюлуп, алардын ордуна кийин башка адамдар, жаңы делегаттар келген. Президиумда бош ой калып, жаңысы менен толукталган. Муну байкагандар тозоктун отунда, душмандын чогунда отургандай болушкан. Президиумдун жаш коммунист Кулатов гана кулаган жок деген сөз ошондон калган эле. Съезд жүрүп жатканда да тымызын чакырылып, тымызын сурак берип келгендер болгон. Шектүү деп саналгандар ошол эле жерден кармалып, съездин делегаты укугунан ажыратылган. Бул буктурмадан кол салуу иши кыргызстандыктарга пленумду кандай өткөрүү керектигин үйрөтүп, жол жобосун көргөзүп кеткен баягы прокурор Вышинскийдин сабагы эле. Биринчи съездин тарыхый мааниси өзгөчө дечи. Бирок анын саясий азабы да андан ашса ашып, кем калган жок. Анын материалдары, доклад, жарыш сөз, резолюциясы, токтому жана башкалар кадимкидей эле басма сөзгө жарыяланып жаткан. Жарыяланбаса болобу? Эмгекчи элдин алдында партиянын отчету болуп жатса, тарыхый съезд болсо, жаңы чечимдер кабыл алынып, ачык айкын багыттар белгиленип, эмне иш бүтүрүлгөндүгү айтылып атса. Ооба, ошондой болгон. Күнү түнү дебей материалдар даярдалып, кылдат каралып берилип турган. Анан эле бир күнү теңирден тескери иш болду. Гезит журналдардын редакторлору шашылыш түрдө чакыртылып, съездин жарыяланган материалдары кайрадан дыккаттык менен каралып чыкты. Көп убакыт өткөндөн кийин болду окшоду. Кыязы Касым камакка алынгандан кийин жылдын аяк ченинде болду го. Бул маалыматтарды ал түрмөдөн уккан. Ошо съездин жарык көргөн бүт материалдарын пайдалануудан алып, колдонууга тыюу салуу жөнүндө Борбордук комитеттин чечими чыккан. Эл муну билсе да билмексен, билбесе да билмексен болуптур. Кызыгы сурабаган, себебин тактаган адам жок эмиш. Ким эле башына балейин үйүп, башкасы жетишпей жаткансып, бул чечимдин маанисине кызыгам деп кызыл өрткө өзү түшсүн. Эл да акылдуу болуп калышыптыр деп уккан. Ошонусу чын экен. Съездин иши, анын жүрүшү, материалдары кадимкидей эле тергөөдөн өтө турган, тиешелүү адамдар сурак бере турган ишке айланып кетиптир. Айтор сөз көп, партияны тазалоо, эл душманы деген иш съездин трибунасын күйгүзүп ие жаздаптыр. Айтат десе аяк башын карабай, ак карасын ылгабай сүйлөй беришкен го. Анан андай материалдар жогорку жактагылар тарабынан саясий коркунуч катары кабыл алынып, Кыргызстан кырып түгөткүс душман уюгуна айланган аймак катары кабыл алынып кетиптир. Жакын санаалаштан жакын санаалашка жеткен сөз ушул. Имиштен имиш көп. Кыскасы жанагы съездде айтылган душмандардын бүт баарын жаза сурактын күчү менен тергөөдөн өткөрүп, камап, сүргүнгө айдай турганын айдап, ата турганын атып, айтор көз камандардын көзүн тазалоого жол ачылды.
1937 22 мартынан бери партиянын Кыргыз обкомунун биринчи секретары, ошол эле мезгилде партиянын Фрунзе шааркомунун да биринчи секретары болуп иштеп турган Якут элинин уулу Максим Кирович Аммосов бул саясий дүрбөлөңгө түшүнүп-түшүнбөй калды. Максим Кирович Кыргызстандагы саясий абалды, чубактын кунундай чуулган репрессияны жөнгө салууну, негизсиз айыптоолорду жүгөндөөнүн камылгасын көрдү. Ал үчүн бир канча иштерди жүргүзүүгө аракет кылды. Бул иштин аягына чыкмайын, эл турмушу оңолбосуна көзү жеткен, ошондуктан ал өзүнүн колунан келер иштерге кылчактабай аралашуу ниетин аркалап турду. Өзү Якут малчысынын үй бүлөсүнөн чыккан, өз мезгилине жараша жетишээрлик билим алган, кезегинде мугалимдердин семинариясынан окуган түшүнүктүү адам эле. Революциянын алдында Якутияга айдалган 500дөй саясий сүргүнчү ал жердеги жаштарга аябай таасир берген. Якутск шаарында ошол эле маалда 300дөй сүргүнчү турган. Ушундай адамдардын шарапат таасири аркасында ал жерде бириккен социал-демократиялык уюм иштеген. Большевиктер тобу да жаштар менен тыгыз байланышта болуп, Петровский, Орджоникидзе, Ярославский өңдүү белгилүү ишмерлер эл арасында саясий иш жүргүзүшкөн. Максим Аммосов ошол Емельян Ярославский уюштурган алгачкы кадамдар аталган